Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мына кеңири маалымат бердиңиз. Бектур Успаевич, мен биринчи кезекте ушул эки талапкерге тең ийгиликтерди каалайм. Экөөңүздөргө тең мен колдойм. Ошого утурлай эле бир-эки сунуштарым. Биз азыр комитет жыйынында дагы бир катар карадык. Эрлис Абакирович, мына сизди билебиз. Сиз өзүңүз эми татыктуу талапкер катары деп айта алам мен. Себеби ушул жеринен жөнөкөй дыйкандар менен чогуу биргеликте поляларды аралап, ошол суу кайсыл жактан келет, үрөөн кандай өсөт, кандай дарылаш керек, сиз ал боюнча өзүңүз профессионалсыз. Ошондуктан мындан бул жака дагы иштериңиздерге ийгилик. Анан эми менин сунушум бул министрликтен аты аталып тургандай эле биринчи кезекте ушул суу чарба деп аталгандай, сиз биринчи кезекте ушул агын сууга жана ичүүчү сууга көбүрөөк көңүл бурсаңыз, анан биз эми калган тармактар боюнча дагы кат жүзүндө дагы беребиз. Мен ойлоймун, алгылыктуу иштерди биргеликте жасайбыз деп. Анан кандай маселелер болбосун, сиз өзүңүздүн татыктуу талапкерлигиңизди коюп, өзүңүздүн командаңыз менен биргеликте иш алып барасыз деп ойлойм. Ошондой эле азыр мына бул жаз келип атат, дыйкандар көп жаңылыктарды күтүп атат, үрөөн тарабынан, ошондой эле насыя тараптан тиешелүү министрликтер менен сүйлөшүп, бир топ алдыга жылдырасыз деген чоң ишеним. Ишиңизге ийгилик. Ошондой эле Дамирбек Асылбекович, сизге да иштериңизге ийгилик. Бул эми медицина тармагы чындыгында оңой эмес, чоң тармакка баратасыз. Чоң реформалар керек болот. Ошого утурлай эле могул өзүңүзгө белгилүү болгондой Ош областы боюнча мен эң мындай белгилүү эле бир-эки тармакты айта турган болсом, кан борбору бүгүнкү күндө өздөрүнүн зданиясы жок. Ар жерде ижарада туруп, өтө кейиштүү абалда турат. Ошону биринчилерден болуп туруп көзөмөлгө алып койсоңуз. Анан мен дагы буга чейин дагы бир-эки жолу кат бергенмин. Кара Суу районундагы Нариман, мурдагы Нариман, азыркы Манас айыл аймагында ошол жерде бир чоң оорукана бар. Абалы өтө кейиштүү болуп турат. Мен ойлойт элем, ушул Ошко болгон биринчи сапарыңызда ошол жакты дагы көзөмөлүңүзгө алып, бир катар көрүп чыксаңыз. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, чогуу деле барып көрүп келсек болот. Ошондуктан экөөңүздөргө тең иштериңиздерге ийгилик, дайыма ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Рахмат.